Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына Ихсан кооперативи түптөлгөндө булардын кызматкерлери келишкен. Баягы шарият жагынан документтерди кандай кылсак болот деп. Анан бир топ документтерди көтөрүп келишкен биздин муфтияттын фатва бөлүмүнө. Бирок биздин фатва бөлүм булардын документтери, иштөө принциптери ислам принциптерине, шариятка туура келбестигин айтышкан. Анан тиешелүү документтерди толуктап келиңиздер, биз ошондо да көрөлү деп сунушташкан да. Бирок кийин алар алып келишкен эмес. Андан кийин жеке бир компаниялар аркылуу адал сертификатын алган экен. Мунун Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына эч бир тиешеси жок. Андан кийин 24-февралда ошол багы кооперативдердин иштери көбөйө баштаганда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан 24-февралда атайын номер 1 фатвасы чыккан кооперативдер боюнча. Жалпы багы кандай кылган, кантип иш алып барганда адал болот, кайсыларга жооп бергенде шарият нормаларын бузат, толугу менен фатва чыккан. Фатваны ошол Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өзүнүн сайтына, расмий сайтына, социалдык тармактагы баракчаларынын баардыгына чыгарган да. Ал эми жанагындай ошол иштөө принциптерине туура келбестиги боюнча ошол муфтият башында эле буларга айтышкан. Тиешелүү документтерин оңдоп келгенде андан кийин багы шарият принциптерине туура келерин эскертишкен башында эле. Бирок тилекке каршы булар документтерин толуктап келген эмес. Ошондон кийин биз багы кайрылган, бизге бир топ жарандар кайрылды. Жана адал сертификат дегенди алганда булар муфтиятка тиешелүүбү, силер бердиңиздерби деп. Биз адамдардын баарына тең, бизге кайрылган жарандардын баардыгына тең. Биз айтып аттык. Бул биздин сертификат эмес, муфтияттан берилсе биз расмий жарыя кылып туруп анан беребиз. Же болбосо мындай жөн эле багы ишенип өзүңүздөрдүн маңдай териңер менен тапкан акчаны жөн эле багы ислам принциптерине туура келбеген кооперативдерге салбаңыздар деп биз дагы эскертип келдик буга чейин дагы.